Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү 1-май жаз жана эмгек майрамы менен силерди чын жүрөктөн куттуктаймын. Бул майрам дүйнө жүзү боюнча майрамдалат. Бир жерде жаз майрамы катары өткөрүлсө, экинчи бир жерде эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнү катары белгиленет. Бул күнү жыл сайын жумушчулардын демонстрациясын өткөрүү жөнүндө чечим чыгып, 1889 жылы июлда 2 интернационалдын Париж конгрессинде кабыл алынган. Кыргызстанда 1-май майрамы биринчи жолу 1919 жылы Бишкек шаарында белгиленген. Бүгүнкү күндө бул күн майрам катары дүйнөнүн 66 өлкөсүндө белгиленет. 1-май эмгек майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Мындан сырткары биздин май айы майрамдарга бай айы болуп эсептелинет. 5-май Кыргыз Республикасынын негизги мыйзамынын күнү болуп эсептелинет. 7-май радио жана басма күнү. 9-май улуу жеңиштин 75 жылдыгы белгиленет. 25-май акыркы коңгуроо. Чындап эле май айы майрамдарга бай экен. Май келди, жаркыраган ай келди, жердин баары гүлдөгөн, булбул сайрап үндөгөн демекчи. Колуштан орто мектебинин 3А классынын жалпы окуучулары сиздерди бүгүнкү эмгекчилердин эл аралык майрамы менен куттуктап, ыр белекке сунат. Эжеке жана классташтарым, силер үчүн бул ырды арнаймын. Желге килем жайгандай, гүлдөн сайма сайгандай, көп айлардын ичинен көктөм айы майкандай. Салтанатка ачылгандым, кала менен элек жар, колубузда желбирейт кызыл тазыл желектер. Аттуу балдай бол, электрик шамдай бол, элиң сүйгөн өмүрдү рахматы так ошол. Өзүм дебей элди байт, эл күчүн эмгек айкындайт, эстүү адам эл үчүн эмгекке күчүн аябайт. Маматов Өмүрбек, эл үчүн иштеп элге жак, эл үчүн иштеп элге жак, эмгеги менен алтын тап, өзүнө сыйлай билгени, элди сыйлап кадырлап, сыйдын түбү сый деген, сыраягы бал деген, атадын асыл өмүрү сүйлүү жалпы эл менен. Жалпы эл менен жарашып, жазында эмгек сүйүнтөт, асылы тийип колуна, күзүндө эмгек сүйүнтөт. Характей жерин сактаган, пасташкан жоосун таптаган, элинин күткөн тилегин, эсепсиз элдер актаган, жашасын жеңген элибиз, гүлдөсүн эркин жерибиз.